Биз ар башкабыз, бирок тагдырыбыз, мамлекетибиз, келечегибиз бир. Ойгон Кыргызстан. Биз бүгүндөн баштап расмий Конституциянын жаңы долбооруна каршы аттандык. Бул Конституцияны кабыл алсак, биздин Кыргызстанга инвестиция келбейт. Сунушталып жаткан баш мыйзам мамлекетибизге туңгуюк келечекти тартуулайт. Бул Конституция менен иштейбиз, жашайбыз деген болсок, анда биз өз тагдырыбызды өзүбүз балта менен чаап алган болобуз. Азыр боло берет деген принципке айланып баратабыз, бул эң коркунучтуу нерсе да. Сегодня идет процесс конституционного переворота. Мен өкүнгөнүм ушул бийлик алмашуу, жанагындай тополоңдон кийинки келген бийлик дагы сабак албаганы. Аябай өкүндүрөт. Конституцияга тиешелүү мыйзамдарды Жогорку Кеңештин депутаттарынын кабыл алууга мүмкүнчүлүгү дагы, моралдык жана жөнөкөй укугу дагы жок. Жогорку Кеңештин 6-чакырылышы жаңы баш мыйзамды кабыл алганга жараксызбыз. Конституциянын кабыл алышынын процесси өзү мыйзамдуу эмес деп мен эсептейм. В любом правовом государстве, если судьи зависимы, то никто не поверит этому государству. Biz Konstitutsiyаны керек болсо жоготуп да жибергенбиз. 9 жолу да өзгөрткөнбүз. Турмушубуз жакшырып кеттиби? Жок, бул жөн эле бетке кармаган өзүнүн шылтоосу. Мурдакыдай эле президент жакшы, өкмөт жаман деген биздеги эски өнөкөткө алып келет. Мен айтканды жасайсыңар деген хан Конституцияга биз өткөнө турабыз. Жеке басарлык, кландык бийлик. Бүгүнкү күндө бийлик өздөрү каалагандай баш мыйзамды кабыл алдыруунун үстүндө, ошондой пландын үстүндө кызуу иштеп жатат. Один человек разрабатывает закон, один человек принимает ее, и один человек наказывает по нему. Это в конце приведет к хаосу. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Бул азыркы талкуу болуп аткан баш мыйзам эмнеден башталган? Бул баш мыйзамдын башы ошол мыйзамсыз сатып алуу менен өткөн парламенттик шайлоо болгон. Туурабы? Ошол шайлоодо 3 партияны Жогорку Кеңештин депутаттары, азыркы отурган парламенттеги депутаттар катышкан мыйзам бузуу менен өткөндүгү үчүн эл талап кылып, парламенттик шайлоону жокко чыгарганбыз. Бүгүн ошол эл талап кылып кетсин деген кишилер Кыргызстандын тагдырын чечип атышат. Биз жаңы мыйзам дегенде ошолор сунуштап, ошолор кабыл алып атат. Туугандар, бул туура эмес, туура эмес. Мыйзамды бузган адамдар туура мыйзам кабыл ала албайт. Алар чуу дегенде эле ээрге кыйшак отургандай, мыйзамды сунуштаганда мыйзам бузулуп атат. 80 депутат сунуштады деп 80-ни таба албай атабыз. 5 депутат колун кайра чакыртып алды деп атат. 75-и сунуштап атат. Кыскасы түрмөдө отурганы да кол коюп атат. Өлүп калгандагы кол коюп атат деп кече чыгышты билбейм канчалык экенин. Ушул мыйзам бизге жакшылык алып келеби? Менимче алып келбейт. Биз жана бир арабага отуруп алып, анан тизгини жок эле бир жакка кетип бараткандайбыз да. Же атты токтото албайбыз, же оңго бура албайбыз, же солго бура албайбыз. Мына ушундай шартта бул баш мыйзамды кабыл алган турабыз. Туугандар, элдин баары окуду, талкуу кылды деген жалган. Эл эмес, баш мыйзамды сунуштаган депутаттар өздөрү окубаганын биз көрүп отурабыз. Алар окубай эле колдоп берип атат. Окубай эле, эч кандай бир талкуусу жок эле. Эми мынчалык шашылыш кабыл алынган мыйзам Кыргызстанды жакшы жолго алып барбайт. Ошон үчүн ойлонойлу дагы токтойлу. Шашылбай жазылган жакшы мыйзамды кийинкиге шайланып келген депутаттар ошолор сунуштап, ошолор анан талкуу кылып туруп алып чыксак, менимче жаңылбайбыз.